Саламатсыздарбы? Мен Шаршанбеков Жоламан, грек-рим күрөшүнүн курама командасынын мүчөсү. Бүгүн биз Оптиманын эң көп беримчи суроолоруна жооп беребиз. Анда эмесе кеттик. Анда эмесе биринчи суроо кет. Жоламан Шаршанбеков канча жашта? Мен азыркы учурда 24 жаштамын. 1999 жылы 29 сентябрда Талас областынын Манас районунун Балас Аруу айылында төрөлгөнмүн. Анда эмесе экинчи суроо. Жоламан Шаршанбеков сальто. Эң көп берилчү суроолор. Мен сальтону кичинекей кезден баштап жакшы көрөм. Сальто кылгым келип, үйрөнгүм келчи. Өзүм кызыгып, өзүм үйрөнүп, андан кийин мындай чоң ареналарда утканда ушундай сальташкым келчи. Азыркы учурда ошол тилектерим орундалып жатат. Андан эмесе үчүнчү суроо. Жоламан Шаршанбеков Оптима. Биз Оптима карточкасы менен көп колдонобуз. Айрыкча чет өлкөгө чыкканда бул карточка көп колдонулат. Жана биз аэропортко барганда ошо бизнес класска мындай Оптима платинум картасын көргөзсөк, бекер эле киргизип, ал жакта каалаган нерсебизди каба алабыз. Анда эмесе төртүнчү суроо. Жоламан Шаршанбеков машыктыруучусу. Менин машыктыруучум Махмудов Хаким Махмудович. 8 жаштан мен Таластан Бишкекке келип, ушу Хаким агайдын колуна түшкөм. Эң биринчи келгенде ушу Хаким агай менин колумду кармап көрүп, анан бул баладан чыкчудай деп ошол кезде эле менен аябай мага ишенген. Ошодон бери ошол агайда азыркы күнгө чейин машыгам. Ал агайым айтып кетсем 86 жашта азыркы учурда. Мен өзүмдүн мындай чоң атамдай болуп калды десем болот. Мага үйрөткөн бир гана спорт эмес, бир гана күрөштө эмес, мага жашоодо кандай адам болуш керек экенин, күрөштөн дагы сырткары көп нерселерди үйрөтөт десем болот. Анда эмесе бешинчи суроо. Жоламан Шаршанбеков эң оор маанилүү жеңиши. Менин эң оор, эң маанилүү жеңиштеримдин бири мен 18 жашта чемпионат мирадан финалга чыккам. Чындыгында эсте калчу финал болгон мен үчүн. Ошол кезде бир өзгөчө эмоциялар, өзгөчө сүйүнүчтөр болгон. Дагы деле эстен кеткис. Андан кийинки дагы чоң жеңиштерим бар. 2022 жылы чемпионат мирадан алтын медаль жана 2023 жылы ушул жылы жакын эле ал жакта чемпионат мирадан алтын медаль. Мен үчүн абдан чоң жеңиштеримдин бири. Жеңишимдин бардыгы ар дайым кыргыз эли үчүн, жери үчүн Кыргызстандын желегин желбиретип, Кыргызстандын атак даңкын дүйнө жүзүнө таанытыш максаты.